Кыргызстанда акыркы жылдары эхинококкус жана альвеококкус дарты тездик менен көбөйүп, жылына 2000 жакын адам бул дартка чалдыгууда. Ооруну негизи митек курттар козгойт. Өкүнүчтүүсү, илдетке чалдыккандардын арасында балдар көп экендигин адистер айтышууда. Ооруну жугузуп алууда эң опурталдуусу иттер. Ошондон улам адистер үй шартында ит кармоодо жоопкерчиликтүү болууга чакырышат. Азыркы тапта бизде республикабызда акыркы жылдары митек курттардын өсүшү кичинеден байкалып атат, өзгөчө балдар арасында бизде. Анан мурда сейрек кездешүүчү мителер, алар мисалы орусча айтканда фацелиоз, тикроцелиоз, апистархоз деген мителерибиз бар болчу, алар сейрек кездешүүчү, кээ бир гана аймактарда кездеше турган мителерибиз бизде азыр аларда катталганы көбүрөөк болуп атат. Ошо өзгөчө биз белгилеп өтүп кетсек, биз жыл сайын бир 800дөн 1,5 чейин ошо бейтаптар катталат да, эхинококкустар мененчи. Анын ичинен жарымына чейин бир жаш балдар, анан жаштар арасында болуп атат. Бул 25 жаштан мындай 40 жашка чейинки калктын арасында көбүрөөк болуп атат да. Бул эмнени билгизет бизге эпидемиолог катарычы? Балдардын ошо мителери менен жабыркашы бул биздин ошо эпидемиологиялык, эпизотологиялык деп коебуз, ошо абалдын курчуп баратканын белгилейт да. Анан операцияга баргандардын саны жыл сайын бир 1000дин тегерегинде болот. Анын ичинен кайра экинчи жолу, үчүнчү жолу операция болгондордун дагы көрсөткүчтөрү бар. Бул бир 22-22% түзүп атат. Анан ушулардын кандай десем, бир эхинококкус менен альвеококкустун күрөшүү стратегиясы да кабыл алынды. Ушул биздин саламаттык сактоо министрлиги тарабынан азыр чоң иш-чаралар башталып атат. Ушул аймактык врачтар менен кошо иштеп, ветеринарлар менен кошо алкак жумуш алып барылып, азыр буюрса ушул дартты азайтууга, биринчи иретте ошо азайтууга аракеттер жүрүп жатат. Операция болгондор да аябай көбөйүп атат деп атасыз да, бул эмне себептен ошентип көбөйүп атат? Эң негизги токтолуп кетсек, биздин калкыбызга маалымат катарычы, эхинококктагы альвеококк деп коебуз, эки түрү бар да. Бул деген иттен жугуучу мите болуп эсептелинет. Ал эми альвеококкус ит, анан түлкүлөрдөн жуга турган мите болуп эсептелинет да. Анан өнүгүүчү циклын айта кетсек, эхинококкус курттук өзү ушу иттин ичегисинде жашайт. Жана ошол иттин заңы аркылуу миңдеген жумурткаларды айлана чөйрөгө тыштайт. Анан итибиз бизде өзгөчө айыл жергелеринде ит деген туалетке барбайт, атайын өзүнүн бир жери жок. Ошо коро жайда ар кайсы жакка барып эле, анан заңдаган учурларда бизде топурак болобу, чөптүн үстү болобу, суунун жанында болсо суу булганып, ошол баягы эле биз өзүбүз балдарыбыз ошо келин кесектер баягы топурак менен контакт болгон учурда. Ал мисалы үчүн ошол иттердин заңдарын биз кантип зыянсыздандырышыбыз керек? Негизи эң биринчи ошо иттин заңынан жумурткалар айлана чөйрөнү булгап чыкпаш үчүн эң биринчи итти даярдашыбыз керек. Ит эгер ошо курт менен оорубаган ит болсо туура болот да. Ошон үчүн биз азыр ветеринарларда бул программаны иштеп чыгышкан да, жыл сайын 4 жолу итти ошо мите курттардан дарылап туруш керек деген мени киргизип программада иштеген. Азыркы учурда биз ошо көпчүлүк эл аралык институттардын, эл аралык практикаларды карасак, ошо мисалы Кытай Республикасы бир жылда 8 жолу итти дарылап туруш керек деген сунуштарын белгилеп атышат да. Ошондой сыяктуу эле биз деле өзүбүздүн калкыбызга айтып кетмекпиз да. Анткени ар бир үй бүлө бул кичинекей мамлекет. Ар бир үй бүлөнүн саламаттык сактоо министрлиги апалар болуп эсептелинет. Анан апаларыбыз баягы ит бар болсо, ит кармаган учурлар болсо, биз сунуштайт элек дагы
жок дегенде 3 айда бир итке ошо мителерге каршы дары берип туруп. Мышыктарчы? Мышыктарга деле ошону баарын дарылап туруш керек. Эң негизгиси бул контакт. Ит менен контакт, анан кир кол. Баягы итте өзү заңынан гана жумурткалар чыкпастан ошо курттун мындай үзүлүп муунакчалары кадимгидей эле сойлоп иттин эмесинен арткы тешигинен чыгып анан терисине сойлоп жүрөт. Ошол учурда дагы иттин терисинде миңдеген жумурткалар жабышып жүрөт. Так анан биз баягы итти сылаганда колдорубузга жумурткаларды жабыштырып алып анан чуркап барып алдарыбыз нан жейт, суу ичет же жөн эле колун оозго салат да баягы жумуртка биздин организмибизге кирип анан ичегибизден кан системага түшүп, кан системадан анан боорго барып, анан боордон жабышып же башка органдарга да кетип калышы мүмкүн да, потому что эхинококкоздун локализациясы любой органда болушу мүмкүн. Бул эң биринчи орган фильтрации кандыкы боор биздин организмдечи, ошон үчүн боорго барып жабышып, анан ийилтеген киста өсүп чыгып атпайбы биздечи. Эгер андан өтүп кетсе, өпкөбүзгө барып локализация болушу мүмкүн. Мээде бар эхинококкоз, сөөктөрдө болушу мүмкүн, көздө. Мындайча айтканда бизде ошо канча жыл мурда бир 8 жашар бала, 9 жашар балада бир случай болгон. Множественный эхинококкоз 5-6 органда болгон да. Анаканы 3 операция кылгандан кийин ал бала чарчап калып, ошол эмени дартты жеңе алган жок. Ошол үчүн биз айтабыз да, бул мите курттардын оору дагы мындай өзгөчө ооруну алып келе турган же анан мындай жеңил ооруну алып келе турган түрлөрү болбойт эч убакта. Баардык мителер аскарида болобу, чүчөк курту болобу, башка таксокара деп айтып атабыз, азыр өсүп атат таксокара, бул орусча айтканда собачья аскарида деп коебуз, ошо иттен жугат ал дагычы. Источник болуп эсептелинет дейт. Таксоплазмоз деген дарт мителери бар, ал боюнда бар аялдардын баласынын чарчап калышына алып келет. То есть немеси выкидышка алып келиши мүмкүн. Ошол мителердин баардык түрү биздин организмге орчундуу зыян алып келет. Бул эхинококктун жумурткасы көзгө көрүнбөйт. Бул оору адамга кантип жугат? Адам малды сойгондо анын чийки өпкө боорун итке берет. Ит малдын чийки өпкө боорун жегенде эхинококкоз оорусуна чалдыгат. Ит эхинококктун жумурткаларын заңы менен чыгарат. Сыртка чыккан жумурткалар тышкы чөйрөнү булгашат. Мал эхинококктун жумурткаларын кайсыл учурда жутуп алат? Суу ичкенде, чөп жегенде. Адам эхинококктун жумурткаларын кайсыл учурда жутуп алат жана ооруга чалдыгат? Кайнатылбаган суу ичкенде, жуулбаган мөмө жемиштерди жегенде, итти сылаганда. Итиңизди ар бир 3 айда дегельминтизациядан өткөрүп туруңуз жана ветеринардык санитардык эрежелерин аткарыңыз. Жоопкерчилик сизден башталат. Биздин лаборатория эң негизги мите курттарга каршы изилдөөлөр жүргүзүлөт. Бизде айкалыштырып бир нече ыкмалар менен карайбыз. Азыр сиздер көрүп тургандай аскаридоз оорусун чакырат. Бул жерде нематоддор оорусу негизи классына кирет. Көпчүлүк жаш балдар баягы жеке гигиенаны сактабагандыктан көпчүлүк жаш балдар оорушат, кайрылышат көпчүлүгүндө. Андан кийин биякта бычий сепен деп коебуз, орусча айтканда уй жана чочко тасма курту 10 метрге чейин негизи эме болот, түшөт. Эмеси анан баш жагы түшмөйүнчө бул ооруну толук айыкты деп болбойт. Негизи бул гемофродиттер деп коет, бөлүнүү жолу менен түшөт. Бөлүнүү жолу менен келгенде бизге атайын ыкмалар менен макроскопиялык изилдөөлөрдү жүргүзөбүз. Бул макроскопиялык изилдөөлөрдө биз мындай караганда мындайга көз караш менен карап туруп эле биз кайсы эмелерге, мителерге кирет, ошону тастыктап беребиз. Эхинококкоз бул мите оорусу. Мында көбүнчө боор жана өпкө жабыркайт. Көп учурда иттерден жугат. Эхинококкоз симптомдорсуз өтөт. Анткени бул митенин личинкасы өтө жай жана байкалбай чоңоюу менен ыйлакчанын пайда болушуна алып келет.
Эхинококкоз оорусу көбүнчө диагностикалык текшерүү учурунда кокусунан аныкталат. Эгерде ыйлакча чоңоюп кеткен болсо, анда хирургиялык кийлигишүү талап кылынат. Андан кийин узак убакыт бою дарылануу керек болот. Андан ары кайрадан жуктуруп алуудан алыс болуу жана балдардын бул ооруга чалдыгуусун алдын алуу маанилүү. Биринчиден, итке малдын чийки, жабыркаган ички органдарын бербөө керек. Итке берүүдөн мурун 30 минут кайнатуу же хлорду акиташка чылап жана 2 метрден кем эмес чуңкур казып көмүп салуу зарыл. Экинчиден, ит баккан учурда ар 3 ай сайын дегельминтизация жүргүзүп туруу керек. Дегельминтизациядан соң ит 3 күн байланып турушу зарыл. Дезинфекциядан кийин иттин заңын дааратканага таштоо, андан соң ит байланып турган жерди дезинфекциялоочу каражаттар менен тазалоо зарыл. Үчүнчүдөн, тамактанаардын алдында, дааратканадан кийин, көчөдөн келгенден кийин, огороддо иштеген соң, үй жаныбарларын тейлегенден кийин колду самындап таза жууш керек. Ошондой эле ашкөк чөптөрүн, жашылча жана жемиштерди пайдаланаардын алдында жакшылап жууп алуу зарыл. Эхинококкоз өз убагында аныктабаса жана дарылоо жүргүзбөсө, ал олуттуу кесепеттерге алып келиши мүмкүн.